почти жоқ келсе. Жоқ келсе. Кете оқып алған үшін балдардың ой жүгіртісін аябай қысқа. Ой жүгіртісі қысқа. Ана жашауға шүгір сүзіріп. Неге? Кете көп оқыған бала көп оқияларды біледі. Көп адамды, қармандық оқияларды біледі. Қиналған адамдар жашауға біраз түсіне алады. Ана шүгір отырады. Ой жүгірті кеңейеді, мақсат кеңейеді, идея кеңейеді. Айтыр аға пайданы үстіне пайда болып кетеді. А балдар емнеге кете оқып десе, телефон ни при чем. Бала просто оқыған нәрседен түсінбейді. В прямом смысле қырғызша оқыса деле түсінбейді. Неге түсінбейді десе, бала кете оқыса түсініш үшін елестету керек екен. Анда представление болуш керек екен. Балада представление иштебей атат, елестету жоқ. Немнеге балада елестету болбой атат десе, бала кете оқпайды, анткени елестетет. Ой, түшүнбөйт. Түшүнбөйт, анткени элестетүү жок. Эмне чагылдыра албай атат. Чагылдыра албай атат. Силерде элестеткиле англисче окуй аласыңар. Мен мисал айтам. Бирок сөздөрдү билбесеңер англисче. Ките окусаң деле англисче. Андан ары окугуң келбейт, тажап кетесиң. Неге? Ме пайда албай атат. Элестетүү жок. Киного кирдиңер, сюжеттери түшүнүксүз, сценарий түшүнүксүз. Не кыласыңар? Деп тажап кетип каласыңар. Ошол сыяктуу бала ките окуганда түшүнбөсө, китепти таштап койчу пайда жок. А түшүнүш үчүн элестетиш керек. Элестетиш үчүн балдага сөздүк база керек. Элестетүүнү сөздүк база ишке ашырат. Кыргыз тилиндеги сөздөрдүн фундаменталдык базасы жок балдар. Ал мектептен пайда болбой калып атат деген туура эмес сөз. Балада сөздүк база 5 жашка чейин калыптанат эреже. 5 жашта бала эне тилинин сөздүк фундаменталдык санын да билип калышы. Бул 10 000 сөз. 5 жашта бала 10 000 кыргызча сөз билип калышы. Балдар азыркы чоң балдарды билген сөздөрүн санасаңар, жаз 1000 сөз араң кыргызча. Ал билинбейт да күнүн жашоодо бүтүп жашап. Ошон үчүн балдар ките окуп маңызына жете албайт. Идеясын сүрүп чыга албайт. Сөз жок. Bir söz düşünün için başka sözler gerek yardımcı. Elementarını ben baldarga aytam da, gede. Aybay kelime tip görse gede aytam. Baldar bilesinger, gelme kezek, terme tezek değil. Kezeye gelgende tezek terip kaldağılar dese, ne de işte? Ayrıldığına baldar düşünmedi şuna. Gelme gezek, terme tezek değil dese, ağa kırgız şağı bular değil. Neresi kaldı? Kırgız bir av. Kırgız eli danışman körөгөш болуп desem, эки окуучум айтат. Агай, danışman körөгөш деген сөз снайпер эмеспи дейт. Ал көрмөрген деген сөз билет, körөгөштү вообще билбейт. Ошого окшоштуруп атат экөө. А мен айтам, ошондо кыргыз эли danışman снайпер болуп туруп калабы. Вообще сөз жок балам. Эне тилинин базасы. Неге эне тилинин базасы болбой калды десе, балдар жомогупай чыгат. Жомоктон балада эне тилинин базасы пайда болот. Мектепке сөз билбеген балдар берип атасың. Мугалимдер кыйналат. Үйрөтөйүн дейт, бала түшүнбөй атат. Неге? Сөз билбейт да. Мугалим дөскө чыгарып сүйлөтөйүн дейт. Сөздү сөзгө кошо албайт. Сөздүк база жок анда. Апасы атасы жомок бербей калган. Иштен болбой калган. Бирок агай, сиз туура айтасыз. Мен сиз айткандай тарбиялап келем. Бирок менде бачо. Кудай десең, эгер чында убакыт болбогондо, сиздин убактыңыз болбогондо, сиз жер астында жаткан болот. Өлгөндөрдө убакыт жок. Сиздин 24 саатыңыз бар да, 24 жашабайт. Сиз турада кайтыңыз. Балдарга бөлгөнгө убакыт, балдарга убакыт бөлө албай атам десеңиз туурабы? Эми эмнеге убакыт бөлө албай атасың десең, чечими чыгып качты. Сен жөн эле деп жүрөсүң, тамам. Күйөөң агай десе ыраазы болбой атасың. Мен ушкалам. Күйөөң тапкан жөнүнө берекет чыгар, тамак жасасаң жеде дойсуң. Ата балдарыңды 14 жашка тарбиялап койсоң, 18 жашта бала силерди көрүп коет. Азыркы балдар действительно мээси азыркы жашоого расчет кылып төрөлөт. Аллах Тааланын мерими бул. Советтер Союзунда төрөлгөн балдардын мээси менен азыркы төрөлүп аткан балдардын мээси эки башка. Физиологиялык окшош, мүмкүнчүлүгү эки башка. Азыркы балдар азыркы технологияны түшүнө турган болуп төрөлөт. Это научно доказано. Аллах Тааланын мерими бул өзү. Ошого ата байкуш 20 жыл иштеп, бир үйдү бүтүрө албайт. Баланы жаш тарбиялап койсо, 22 жашында атанын үйүн бүтүрүп салат. Ошондойлор бар, туурабы? Ата байкуш өмүр бою адалдан мээнет кылып,
ажыға барады деп ниет қылады, бирок баласын жаш тарбиялап койсо 24 жашында ата энесин ажыга жиберет. Ушундай балдарда мүмкүнчүлүк чоңураак. Эмнеге? Интеллект ушул азыркы түшүнүүгө позволять этилет. Ата эненин иши эмне десе, балага адамгерчиликтик, ыймандык тарбия берет, алай билимди өзү алат. Апа айтып атпайбы, тиги телефонда билим алат. Жок. Тарбиялуу бала телефон жок болсо деле билим таап алат. О мугалимине барып өзүм билим алат. Мектепке барбай калды себеп бол. Мугалимин үйүнө барып өзүм сурап алат ал. Эжеке бүгүн эмне өттүңүздөр, мага айтып берип койчу, аткарып келейин дейт. Мен ушул деп чоңойдум. Мен такыр көп албадым да, 9 кызыл менен бүттүм. 11 кызыл менен бүттүм. Диплом кызыл менен бүттүм. Анда бизе класс. Неге тарбия ошол? Тарбияда билим талап кылуу коюлган, жоопкерчилик коюлган, мугалимди сыйлоо коюлган. Мен 11 жыл окуп, университетте, колледжде окуп, бир жолу сабактан качып көргөн эмес. Бир да жол эркек баш менен качып көргөн эмес. Кантса мен спортту параллельно алып кеттим. Профессионалдык волейбол ойнодум. Спорттун Бишкекке чейин ойнодум. Бирок боюм калта болгон үчүн кийин албай койдум. Дальше албай койдум. Бирок постар школа окуп ойнодум. Азыр Кыргызстандын сборныйында капитан бар, Оңол деген көлдүк. Биз экөөбүз 3 жыл ойногонбуз. Оңол менен. Ал 91 да мен менен тең. Менде 1 жаш болду. Азыр сборный Кыргызстан капитан Оңол. Мен профессионалдык волейболду да ойнодум. Бирок мектептен вообще качпадым. Балдар качып волейболго кетип калды да. Мен качпайм. Сабагын бүтүрөм, артынан баары жетип барам. Барсаң эми сетка илип аткан болот. Кайра жырган. Алар ишти бүтүрүп койгонса бар эл ойнойт. Үчүн линия чийип билесиңби? Зато окуумда да калбадым. Bir жолу качтым болбой. Балдар билей, үйүндө. Касташ мен барбасам балдар чаба албайт. Мен любой жерге пас койчу. Анан мен жүрөгүм ооруйт. Көнгөн эмессиң да. Атам катуу айткан. Атам 7 жашка чейин тарбиялаган. Жүрөгүм там болбой эле автобустан качтым балдар. Анан жүрөк чыдабай койду. Мен бар эжекеден уруксат эле сурайм, уруксат берет. Деп Кудай таала берет да ул. Мектеп түшүндүп кирип барсам актык сабак эле орус тили болот. Азыркы чейин эсимде да. Орыстың эжекенин иши бар экен. Кирсем орыс эжеке шуурат. Балдар акылын кетип калган иши бар деп. Жаман сүйгүм кетти. Ошо бир окуя болду. Бир окуя болду. Ошондо да качпадым. Көрдүңбү, тарбия болсо бала келе берет. Жоопкерчиликке келе берет. Билим ала берет экен. Ошо тарбиялайбыз. Эмнеде? Ыйманда. Ыймандан башка вариант жок. Демократия менен тарбияласаңар, балдарыңар Кудайсыздар лесбиянка гей болудан деле тайынбайт. Демократия менен тарбияласаңар, ит болуп алат Кудайсыздар. Азыр Европада иттер тоолуп чыккан, адамдардан болгон иттер чыгып атат. Кудайсыздар. Казактар ошону примат этет имиш, тууганга. Бизге да кегиле детмиш. Көрүп атасыңарбы, ит болуп чыгат адамдар. Ит, буквально ит болуп. Кудайсыздар. Ошого ыйман тарбиясы адам кылып кармайт, эшикке да чыга турган болот, бул дүйнөдө дагы жыгап жашайт. Проблемалар болот. Проблеманы чече турган. Проблема көп болот иншалла, еще көп чече турган. Ошондой.